Ырчы Анжелика Инстаграм баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал кайрылуусунда азыр элдин каражаты түгөнүп, дары-дармек жетпей жатканын айтып, элдин үнүн угуусун суранган. Кыргыздын акыркы акчалары түгөнүп баштады. Улуу урматтуу Сооронбай Шарипович, ыктыярчылардын элдин үнүн угуңузчу, мындан ары эмне кылабыз? Эжелер ынтымагына ыраазычылык билдирем. Апалардын пенсиялары келип баштады. Апаларга бекер дары таратып жатабыз, бирок ал дагы жетишпей баштады деп жазган Ырчы. Бул аргумент кейже. Каза болуп калган жаш ыктыярчы Адинай Мурзабекованын эжеси саламаттыкты сактоо министринин эки тараптуу өпкө кагынуусунан каза болду деген божомолун четке кагууда. Адинайда эч кандай өпкө кагынуусунун белгилери болгон эмес дейт эжеси Элиза Вестик эже сайтына маек учурунда. Ал өзүнүн нөөмөтүн өткөрүп бергенден кийин эс алууга кеткен. Андан кийин анын кесиптештеринин сөзүндө аны эс учун жоготуп жаткан жеринен табышкан. Ал көгөрүп кетиптир. Анда инфаркт болгондуктан ошол замат көгөрүп калган. Алардын айтуусунда ал күнү бейтаптар болгон эмес. Ыктыярчылар Адинайды Чүй Исановдагы тез жардамга алып барышкан. Ал жерде жандандыруучу дарыгер жок экендигин айтышкан. Ошондо ыктыярчы жандандыруучу аппаратты сурап, өздөрү аракет кыларын айтканда болбойт деп коюшкан. Ыктыярчылар суранып өздүк паспорттоштуру, ачкычын, Айтор жанында болгон баалуу буюмдарын беришип, Адинайды сактап калуунун аракетинде болушкан. Качан алар кайтканда аларга чалып, Адинайды сактай албай калышканын, кечиккендерин айтышкан. Ошентип бир тууганым өмүрү менен кош айтышып кете берген. Эжеси сөз учурунда ыктыярчыларды чындыкты айттырбай кысымга алып жатканында баса белгилеп кетти. Кече күнү өкмөттүн аппаратынан бирөөлөр келишти, деди Элиза. Алардын сөзүн укпай калдым. Бирок алар анда эки тараптуу өпкө кагынуусу болгон деп тастыкташты. Тууганымда эч кандай оорунун белгилери болгон эмес. Анын ден соолугу таза болчу. Видеону интернетке жүктөгөн кесиптеши анын оорубаганын тастыктап жатат го. Азыр кесиптештери унчукпай калышты. Анткени өкмөт тараптан аларга кысым болуп жатат. Алар жоопкерчиликти алуудан качып жатышат деп билдирди Элиза. Бул аргумент кейже. Бишкекте кампада сакталган дарылар Бабановдун ишканасыныкы болуп чыктыбы? Бул тууралуу Кыргыз САЯСАТы деп аталган тайпасы билдирди. Бишкекте өтө муктаж болуп жаткан дары-дармектер жашыруун сакталып турган Склад Өмүрбек Бабановго таандык болгон Бимет фарм ишканасына таандык экени аныкталды. Алдын ала иликтөөлөрдүн жыйынтыгында табылган эки кампадан гепарин, арбидол, анаферон жана башка көптөгөн керектүү делинген дары-дармектер табылды. Ал эми дарыларды кымбат баада сатып жаткан алып сатарларга 8 кылмыш иши козголду. Бабановдун бул кадамы бүгүн адамдарды түрдүү ойлорго түртүп жатат. Эмнеге ал 5 миллион сом акчаны кайрымдуулукка жумшаганын шаардана кылып, дарыгерлерге маяны абадалап, кайра теңирден тескери кетип жасаган бул аракетин кандай түшүндүрөт? Ооруканаларда дал ушул дарылардын жетишсиздигинен өмүрүнөн ажырап жаткан адамдардын убалын ойлобой, арзан дарыны кымбат сатууну максат кылган арам тилеги мынтип таш кабырын билбесе керек. Элдин алдына ак жүрөк болуп көрүнгөнү менен ал кайрымдуулукка деп көрсөтүп жаткан миллиондор өмүр менен алышып жаткан оорукчан жана башка бизге окшогон байкуш адамдардын жонунан тиленген акчалар тура. Бул аргумент кейже.